Жаңгыр же кар жааса бул имараттын ичине суу толот. Шыптарынан тамчы өтүп, кейиштүү абалга кептелген китепкана. Оңдоого муктаж болгон имарат Оштун Араван районундагы Октябрь айылында жайгашкан. Жергиликтүү тургундар бул маселе боюнча биздин программага кайрылышты. Демек, бирге чечебиздин кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Саламатсыздарбы? Жаңгыр мусук өткөнүнө байланыштуу китептер көгөрүп, жарак абалга кеткелип калган. Мына көрсөтөйүн силерге, көрүңүздөр. Мына бул биринчи китеп, экинчи китеп менен мына жабышып калган, көгөрүп кеткен. Октябрь айылдык китепканасы эски имараттан орун алган, ошондуктан дагы шарттары жок. Айрыкча жаан-жагында китепканачы бир топ эле түйшүк тартат. Анткени китептерге суу өткөрбөй колдонууга жарактуу кылып сактап калуу керек. Кечеги кардан кийин дагы тамчы токтой элек. 2014-жылдан бери чатырынан тамчы өтөт. Мен өзүм ушинтип эмеректерди сактап калыш үчүн идиштерди коюп кетем жамгырлардан. Суулар толуп калганда келип төгүп кетем. Эрте менен болобу, кеч болобу эмеректер сактап калыш керек. Мына полдорубуз көрүп атасыңар, чирип кетти. Полдорубуздан суу тамчып, жыттанат. Китептерге зыян тийбей атабы суу? Китептерге зыян тиет. Бияктан көрөсүңөр. Мына китептер, мына пленкалар менин куралым. Жамгыр жааганда тосом, кайра жамгыр токтогондо кайра алам, окурмандар окуш керек. Ошол менин куралым, китептерди сактап калышым керек. Мына кайсы жерден кандай тамчы өтөт, бирем жаттап алган баарын. Мына жерден тамчы өтөт, мына көрүп атасыңар. Мына стол үстүнөн дагы өтүп, мына баардык нымды алып кеткен көрдүңүздөр. Эми мен тамчы өтпөгөн жерди жаттап алган баарын. Мына тамчы өтпөгөн жер, мына ушул эле жер. Китептерди көбүрөөк окурмандарым окуган китептерди ушул жерге коюп алганмын. Ушул жерден тамчы өтпөйт. Жерди көрдүңөр, ушинтип таш аралаш цементтер түшүп атат да. Түшкөндө мен корком балдардан. Балдар кирет, китебин берем, кайра тез эле чыгып кетишет. Үйлөрүнө апарып окуп кайрап келишет. Жалпы бул жерде кыргыз, орус, өзбек тилдеринде 7000ден ашуун китептер бар. Райондо саны боюнча алдыда. Деген менен 6 жылдан бери шыптан мынтип суу өтүп жаткандан кийин китептер да бара-бара жарактан чыгып жатканын көрдүк. Жамгыр жааганда жаан эң көп китепкананын ушул бурчунан өтөт экен, өзүңүздөр көргөндөй. Анан бул жерде китептерди сакташ үчүн атайын мынтип кагаздарга ороп койгон бир канчасын. Бирок китепкана чайым канчалык китептерге зыян тийбешин каалап аракет кылганы менен майнап жок. Жамгыр мусук өткөнүнө байланыштуу китептер көгөрүп, жарак абалга кеткелип калган. Мына көрсөтөйүн силерге, көрүңүздөр. Мына бул биринчи китеп, экинчи китеп менен мына жабышып калган, көгөрүп кеткен. Ай, сыйрып да калдык. Мына көрүп атасыздар. Кагаздар бири-бирине жабышып, бул жерде мындай таптакыр окуганы, тагыраагы колдонууга жараксыз болуп калган. Ошол катарда бул айылдык китепкана баягы айтып өткөнүмдөй эң жакшы теген китепкана. Мисалы үчүн өткөн жылы Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы болду. Мына 90 жылдыкка аябай актив катышкан китепканачылардын бири болду бул дагы. Анан мына быйылкы жылда Исак Разаковдун 110 жылдыгы болуп атат. Бул китепканада өткөрүүнүн мүмкүнчүлүгү болбосо дагы китепкана мектеп менен иш-чара уюштуруп туруп бизди чакырат да, райондук маданият бөлүмүнөн келип көрүп кеткиле, мен мындай иш-чара өткөрүп атамын дейт. Мынтип китепкананын мыкты делген аты бар, бирок курулушу жагынан абалы начар болууда. 2017-жылы айыл өкмөт казынасынан 700 000 сом ремонттоо үчүн бөлүнүп, бирок китепкана элдин карамагында болгон үчүн каражат жумшалган эмес. Эми айыл активдери жыйналып, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Тагыраагы тургундар менен макулдашып, китепкананы айыл өкмөттүн балансына муниципалдык социалдык курулуш объекти катары өткөрүп берүү сунушталууда. Ал үчүн 2000 жаран макулдугун бериши кажет.
Анан биз элге түшүндүрүп быйылгы жылы айтып атабыз, ушул зданияны келгиле, өкмөттүн балансына өткүзүп берели, эл балансынан, эл үлүш катар экен да. Өткүзүп берсек, анан өкмөт дагы кайрадан акча коюп, үстүн жакшына жаап ремонттоп бардыгына. Үстү жагын детсадка берип, астына ушундай центр бир канасын булетига, бир канасын чагына кылабыз деген максатыбыз бар эми. Быйылгы жылы мына бул акыбалды силер көрүп турганыңар, мына кардын резко каты жаагандан өтүп ушундай акыбалга түшүп калыптыр бүгүнкү күндө. Анан эл макулбу? Айтып атасызбы? Уже макул. Эл эмне деп атат? Эл уже макул бола баштады. Действительно эл үлүшү болсо же сатыш керек экен элге. Бир адам колуна өтүп кетпесин деген айтып, как айыл башка катар жыйындарды өткөзөк, эл азыр макул. Эми быйылгы жылга дагы мына эртең бюджетке киргизебиз, Кудай кааласа. Жазы менен кайрадан бардыгын ремонттоп, ошо баягы культурный центр кылып бу жерди өткөрөбүз. Китепкананын тамын эле жаңылабастан биротоло капиталдык ремонттон өткөрүү керек, ошондуктан элдин өзүнүн чамасы жетпейт. Алар Юсупова айыл өкмөтүнүн атына документтештирип өткөрүп беришсе, кийинки жылы оңдолмой болууда. Ал үчүн каражат бар, ага чейин китептер жаан чачын астында калбай, мектепке убактылуу көчүрүлүп тура турган болду. Карап чыкмаңарбы, мисалы канча сондай каражат өткөрүлөт, кандай болду? Мен муну былтыр да мына айыл башчы болуп чогуу келип, ошо депутаттар болуп көргөнбүз. Эми где-то бир 3 миллиондой акча кетет бу жерге. 3 миллионду добро берип атат өкмөт башчыбыз. Мен ажыратып 3 миллионду ошо депутаттар өзүңөр депутат бөлүп берсеңер, астына ошо библиотека, мына чайхана, мына балдарга мындай тренировочный кылып, үстүнү 2 этаж кылып туруп, үстүнү детсад, мына детсадыбыз азыр 60 орунду. Ошо жерге 40 орунду детсад куруп калабыз үстүнө деген. Ошо добро берип атат. Ошо элден быйыл чогулушуп элге салышыбыз керек да энди ошо. Мамлекеттин менчиге өткүзүп калса, Кудай калса, ошолор жакшы абат болуп кетет. А китепкана кандай шартта болот, мисалы окурмандар үчүн шарттар болот? Китепкананы азыр көрдүңүздөр, мына китепкананы өзүңүздөр көрүп турасыз. Китепканалар энди айтып кеттим. Жаңы болсо кандай шартта болот? Жаңы болгондон бул капиталдык ремонт болот. Капитал мына полдора, үстүлөрү капиталдык ремонт кылдырып турган китепкана тапшырабыз. Азыр буну биз китепкананы жылдырабыз. Мектептен азыр бир место алдык, Кудай кааласа. Мектептен азыр место мектепке жылдырып турабыз, пока мектептен окуп тура берет. Ошентип окурмандарга жагымдуу жагдай түзүп берүүнүн аракети башталды. Бул өз кезегинде шыптан тамчы өтпөй, негизгиси китептерди жарактан чыгарбай сактап калууга өбөлгө түзөт. Аймактарды өнүктүрүү жылында мына ушундай жоюлуп кетүү коркунучундагы китепкана маданият үйлөрүн оңдоп түзөөдөн өткөрүп, жарандардын акыл эс маданият жагынан өсүүсүнө көңүл бурсак деген тыянакка келебиз. А сиз жашаган аймакта дагы кандай көйгөйлөр бар? Ал боюнча биздин WhatsApp номерлерге билдирүү калтырсаңыздар болот. Биз сиз менен байланышып, маселени чогуу чечели. Саламатта калыңыздар. Бул кечеги жааган кардан кийинки көрүнүш. Китепкананын шыбынан тамчы өтүп, бөлмөдө идиштер жайнайт. Мынтип китепканачы коопсуздукту сактоого аракет кылып турбаса, китептер суу болуп, жараксыз абалга кептелиши мүмкүн. Мына китептер, мына пленкалар менин куралым. Жамгыр жааганда тосом, кайра жамгыр токтогондо кайра алам, окурмандар окуш керек. Ошол менин куралым, китептерди сактап калышым керек. Анан кайсы жерден кандай тамчы өтөт, бирем жаттап алган баарын. Мына жерден тамчы өтөт, мына көрүп атасыңар. Мына стол үстүнөн дагы өтүп, баардык нымдалып кеткен көрдүңүздөр. Бул жерде китеп окууга шарт жок. Ошондуктан китептер үйгө окууга берилет. Ансыз деле келгендер шыптан өткөн сууну көрүшүп, дароо кеткени шашат дейт китепканачы. Тамчы өтпөгөн жерди жаттап алган бар. Мына тамчы өтпөгөн жер, мына ушул эле жер. Китептерди көбүрөөк окурмандарым окуган китептерди ушул жерге коюп алганмын. Ушул жерден тамчы өтпөйт. Калган баардык жерден тамчы өтөт, өзүңүздөр көргөндөй. А ушул жерде окуп кеткени бирок шарт жок экен. Кандай негизе бересиз? Шарт жок, келишет. Жазып берем, үйлөрүнө барып окушат. Шарт жок. Октябрь айыл китепканасы 1968 жылы негизделип, имараттын эскилиги жетти. 6 жылдан бери чатырынан суу өтүп, китепканачынын айласын кетирген. Түгүл китептер четинен көгөрүп, жараксыз абалга кептелүүдө. Жамгыр жааганда жаан эң көп китепкананын ушул бурчунан өтөт экен, өзүңүздөр көргөндөй. Анан бул жерде китептерди сакташ үчүн адай мынтип кагаздарга ороп койгон бир канчасын. Бирок китепканачы айым канчалык китептерге зыян тийбешин каалап аракет кылганы менен майнап жок. Жамгыр мынтип көп өткөнүнө байланыштуу китептер көгөрүп, жараксыз абалга кетип калган. Мына көрсөтөйүн силерге, көрүңүздөр. Мына бул биринчи китеп, экинчи китеп менен мына жабышып калган, көгөрүп кеткен. Ай, сыйрып да калдык. Мына көрүп атасыздар. Кагаздар бири-бирине жабышып, бул жерде мындай
таптакыр окуганы тагыраагы колдонууга жараксыз болуп калган. Өткөн жылы айыл өкмөтүнүн бюджетине 700 000 сом бөлүнгөн, бирок имарат элдин атында катталганы үчүн акча ремонттоого сарпталган эмес. Эми айыл башчы жарандар менен сүйлөшүп, имаратты айыл өкмөтүнүн балансына өткөрүп беришмей болууда. Ошо баягы культурный центр кылып бу жерде өткөрөбүз. Кудай кааласа ошо эмес бар. Убактынча эми уже эртеңден баштап ана мектепке бу библиотеканы жылдырып, ошол жерде иш жүргүзүп турат, ремонтторубуз бүткүчө. Ошондой деп келиштик азыр. Бүгүнкү күндө бирок бүгүнкү акыбал өтө өкүнүчтүү акыбал болуп турат чындыгында кызым. Айылдык кеңештин депутаттары дагы кийинки жылдын бюджетине бул объектти оңдоп берүүнү пландашкан. Алдын ала эсептөөлөр боюнча 3 миллион сомдун тегерегинде акча кетет. Ага чейин китепкананы мектепке көчүрүп турушат. Нуржамал Баргыбаева, Аза Музриков, Ынтымак.